Урматтуу Москва жана Россия жергесиндеги мекендештер, сиздер үчүн сонун жаңылык. Сиздердин назарыңыздарда заманбап изде чекит.ру сайтын сунуштайбыз. Изде чекит.ру сайтында бардык жарнамаларды тапсаңыз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн жарнамаңызды бекер акысыз жүктөсөңүз болот. Жумуш, квартира, медициналык борборлор, жүк ташуучу машинелер, авиакассалар, чайханалар, өздүк буюмдар жана көптөгөн кызматтар. Изде чекит.ру. Изде чекит.ру сайты эки тилде, кыргызча жана орусча. Google жана Яндекс аркылуу изде чекит.руну терип бизге катталыңыз. Google жана Яндекс аркылуу изде чекит.руну терип бизге катталыңыз. Оңой кирип, оңой табыңыз. Андыктан бизге баары ишенет. Изде чекит.ру. Каналга түртүп жиберген майып адамды өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бишкек шаарында майып адамды өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 мартта Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына номер 4-ооруканада 1988-жылы туулган жаран каза болгону боюнча маалымат түшкөн. Ал ооруканага 11-12 омурткасы сынган абалга түшкөн. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу дароо чакыруу болгон жерге жөнөп кетишкен. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери маркум ушул жылдын 21 мартында Рысколов жана Заводской поселок көчөлөрүнүн кесилишиндеги дарыянын каналынан майыптык арабада табылганын аныкташкан. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адамдын өлүмүнө алып келген ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 1983-жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына алынып келинген. Ал кылмыш процессуалдык кодекстин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланып, бардык керектүү экспертизалар дайындалды. Булак Назар Ньюс KG. Эки сарай күйүп кетти. Боомдо чыккан ири өрт толук өчүрүлдү. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көкмойнок 2 айылындагы ачык аянтта чыккан ири өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, тилсиз жоо саат 21:30да толук өчүрүлдү. Анын кесепетинен 2 сарай жана 1 үйдүн дубалы, болжол менен 50 гектар аянттагы куураган чөп, бадалдар жана дарактар күйгөн. Белгилей кетсек, 24 мартта Көкмойнок 2 айылындагы ачык аянтта өрт аны өчүрүүгө 140 адам тартылды. Булак Супер KG. Эми баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу алууга болот. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов соц тармактагы баракчасына жазды. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк санариптик документи бул туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн кагаз формасын алмаштыруучу расмий электрондук документ болуп саналат. Ал кагаз түрүндөгү документ менен бирдей юридикалык күчкө ээ жана санарипт документти мамлекеттик органдарга көрсөтүү талап кылынган бардык учурларда колдонсо болот. Туулгандыгы тууралуу санариптик күбөлүктүн негизги артыкчылыктарынын бири анын ыңгайлуулугу. Иманов билдиргендей, санариптик туулгандыгы тууралуу күбөлүк жасалмалоодон коргоонун жогорку деңгээлине ээ. Эми аны каалаган ыңгайлуу убакта жана каалаган жерде колдонсо болот. Санариптик документти колдонуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткаруу керек. Бирдиктүү идентификациялоо системасында авторизациялануу, булуттук электрондук кол тамганы калыкты тейлөө борборунан бекер алуу керек. Түндүк мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөө. Булуттук электрондук кол тамганы колдонуу менен мобилдик тиркемеге кирүү. Тиркемеде санариптик документтер бөлүмүнө өтүп, бул документтин санариф формасын колдонуңуз. Булак Назар Ньюс KG. AQShnын Сириядагы базасы аткыланды. Сириянын түштүк чыгышында Аль-Омар газ кенинде жайгашкан AQShnын Green Village базасы ракеталык аткылоого дуушар болду. AQShnын борбордук командачылыгынын басма сөз катчысы майор Джон Мурдун айтымында аткылоодон каза болгондор жок. Сокку AQShnын Иран менен байланышы бар топторго жасаган чабуулунан кийин жасалганын The Hill кабарлады. Кече 24 мартта AQShnын куралдуу күчтөрү Ислам революциясынын сакчылар корпусуна тиешелүү түзүмдөргө абадан сокку урганы кабарланган. Белгилей кетсек, AQShnын 900гө жакын аскери Сириянын чыгышында ислам мамлекетине каршы күрөшкө көмөктөшөт.
Кентком командачысы генерал Майкл Курилла АКШ Конгрессинин куралдуу күчтөр боюнча комитетинде ушул аптада Иран колдогон топтор 2021 жылдан бери Сириядагы америкалык аскерлерге кеминде 78 жолу кол салганын айтты. Булак Назар Ньюс Кежи. Түндүк Корея цунами жарата турган ракетасын сынады. Түндүк Корея өзөктүк дүрмөт алып жүрүүчү суу алдындагы куралын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Түштүк Кореялык Ренхап маалымат агенттиги жазды. Корея үнү белгилегендей, Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ындын катышуусундагы сыноо 21-23 март күндөрү Түштүк Хамген провинциясында өттү. Түндүк Кореяда бул куралды суу алдында кол салуучу аралыктан башкарыла турган Хейр катери деп аташат. Маалыматка караганда согуштук аракеттер учурунда ал суунун алды менен ыкчам акваторияга жашыруун сүзүп барып, каршылаштын кемелерин жана портторун жок кыла турган өтө кубаттуу радиоактивдүү цунами жаратууга жөнөмдү. 18-19 март күндөрү Түндүк Кореянын бийлиги өзөктүк кондур сокку жасоо жана тактикалык баллистикалык ракеталарды учуруу боюнча машыгууларды өткөргөн. Ага чейин АКШ менен Түштүк Кореянын аскерлери Freedom Shield деп аталган биргелешкен аскердик машыгуусун баштаган. Сеул бул аракеттер коргонуу мүнөзүнө ээ экенин белгилеп, өлкөнү Түндүк Кореянын ыктымал агрессиясынан коргоо боюнча көнүгүүлөр жасалганын билдирген. 2022 жылы Түндүк Корея 37 жолу сыноо өткөрүп, жалпысынан түрдүү аралыкка жете турган 70ке жакын ракета учурган. Алардын көбү Жапония менен Түштүк Корея тарапка багытталган. Булак Назар Ньюс Кежи. Эл аралык The Moscow Times Кыргызстандын президентинин чет элдиктерди жарандыкка кабыл алуу жөнүндө жарлыгын изилдеп чыгып, Орусиянын жарандары кыргыз паспортторун алып жатканын аныктады. Материалда Кыргызстандын паспортуна ээ болгон бир катар адамдардын фамилиялары мисал келтирилип, алардын айрымдары Орусиянын атка минелеринин жакындары экенин жазган. Мындан сырткары программисттер, финансисттер жана ишкерлер бар экени көрсөтүлгөн. Басылма мисал катары президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 26 октябрындагы жарлыгын изилдеген. Анда 313 адам Кыргызстандын жарандыгын алса, анын 50-дөйү Орусия Федерациясында жана 150-дөйү РСФСРде туулганы көрсөтүлгөн. Алардын арасында аты жөнү орустарга жана кыргыздарга окшош адамдар бар. Президент Садыр Жапаров былтыр 3 ирет Кыргызстандын жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыктарга кол койгон. Ага ылайык 6413 кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген. Алардын да басымдуу бөлүгүн этникалык кыргыздар түзгөн. Жапаровдун быйыл 16 январдагы жарлыгына ылайык Кыргызстандын жарандыгына 1920 адам, 1479-у чоңдор жана 441 балдар кабыл алынган. Алардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ушул эле күнгү жарлыктын алкагында 205 адам, анын ичинен 187 чоңдор, 18 балдар Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылган. The Moscow Times басылмасы орус жана англис тилдеринде жазган голландиялык медиа. Аны медиа магнат жана ишкер Дерк Сауэр негиздеген. Булак Азаттык.